Түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынан толукталган чыгарылышы алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлардан кыскача. Бүгүн мамлекеттик тууга 30 жыл толду. Бул датанын алкагында жерлерде майрамдык салтанат уюштурулуп, президент Садыр Жапаров Бишкектин Борбордук аянтындагы иш-чарага катышты. Агроэкспо 2022 Ош шаарында айыл чарба багытында көргөзмө уюштурулуп жатат. Ал эртең да уланат. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча тарифтик саясатка өзгөртүү сунушталууда. Бул мыйзам бүгүн жогорку кеңеште каралды. Аравандын кире беришине бийиктиги 65 метр болгон флагшток орнотулду. Эми ал жай аравандыктардын эс алуучу жайына айланды. Ушул жана башка маалыматтар менен тааныштырып, студияда мен Айганыш Туратбек кызы болом. Саламатсыздарбы? Бүгүн 3 мартта Бишкектин Ала-Тоо аянтында мамлекеттик туу күнү салтанаттуу түрдө белгиленди. Иш-чарага президент Садыр Жапаров, дипломатиялык корпустардан өкүлдөрү, мамлекеттик жана коомдук ишкерлер катышты. Майрамдоо салтанаты Кыргызстандын туусун көтөрүү менен башталып, аскер кызматкерлеринин парады менен жыйынтыкталды. Садыр Жапаров салтанаттуу иш-чарада сөз сүйлөп, кыргызстандыктарды мамлекеттик желегибизден кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы менен куттуктап өттү. Эскерте кетсек, 3 мартта Кыргызстанда мамлекеттик туу күнү белгиленип келет. Эзелтеден эле уңгулуу кыргыз журтчулугуна элдин башын кошуп, бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Bir tuğunun астында birigip, ölsök bir çuңkurda, жеңсек bir dövöde bololu деген uraandын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип олтурат. Мамлекеттик туу күнү бүгүн Ош шаарында да салтанаттуу белгиленди. Борбордук аянттагы эгемендүүлүктүн эркиндигин чагылдырган символика жаңыртылды. Бул арада биздин телетоп туунун маани-маңызын, анын барктуулугун шаардыктар жана коноктор канчалык деңгээлде биле тургандыгына да кызыгып көрүштү. Кененирээк Исхак Туратбековдун материалында сөз болот. Мамлекеттик желектин 30 жылдыгына арналган иш-чара Борбордук аянттагы тууну жаңыртуу менен башталды. Туу алып кирүү жөрөлгөсү аскер гарнизонунун коштоосунда болду. Салтанаттуу иш-чарага бийлик өкүлдөрү, ишкана мекемелердин жетекчилери, шаардыктар катышты. Анын жүрүшүндө кала башчысы сөз сүйлөп, өлкөдө тынчтыктын жана эркиндиктин желеги ар дайым желбиреп турсун деген тилегин билдирди. Тууну эзелтеден элибизде асаба деп атап, мамлекеттүүлүктүн бирден бир символу катары ата бабаларыбыз көздүн карегиндей сактап, аздектеп урунуп, бекем тутунуп, муундан муунга өткөрүп келишкен. Мамлекеттик символдор өлкөнүн баш мыйзамы болгон Конституцияда белгиленип, аларды пайдалануунун тартиби, ыйыктыгы мыйзам менен бекемделген. Улуттун жүзү эгемендүүлүктүн символу болгон желек бардык жогорку мекемелерде илинген. Бүгүн 30 жылдык маракейге карата ишкана мекемелерде, окуу жайдагы желектерге көз чаптырдык. Желек күнү өлкөнүн 7 облусунда белгиленип, жаңыртылып жатса, бирок айрым имараттарда эскилиги жеткен мамлекеттик тууну көрүүгө да болот. Тууда улуу көчмөн маданияттын белгиси болгон түндүк, анын айланасындагы нурлар 40 уруу тартылган. Анын мааниси биримдиктүү элдин бир түндүктүн астында ынтымактуу биригиши болуп саналат. Ал Кыргызстандын Жогорку Советинде 1992 жылдын 3 мартындагы токтом менен бекитилген. Кызыл туу бул элибиздин, журтубуздун бириктирүүчү күчү, ынтымакчылыкка чакыруучу, элди алга сүрүүчү бир символ катары кабыл алынган. Биз ушул кызыл тууну кабыл алып атканда, эртеңки элибиздин bir жыргал турмушта жашаса экен деп,
балдарыбыз бактылуу болсо экен деп, бир мамлекетибиз өнүп өссө, ушул туунун алдында бирге кадам шилтеп, жеңиштерге жетсек деген жакшы ниет менен кабыл алганбыз. Мына бүгүн салтанаттуу жыйында дагы ушул боюнча сөздөр болду. Кудай буйруса, элибиздин, журтубуздун башын бириктирген символу катары суубуз журтубузда, элибизде дайым желбиреп тура берет. Учурда шаардыктар канчалык деңгээлде тууга маани берет? Даталуу күндү утурлай эл арасында сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Тууну кабыл алган күнү 1992 жыл болуш керек. Кыргыз желеги биздин эгемендүү болгон мамлекетибиздин символу болуп саналат. Ичиндеги түндүк бул биздин кыргыздын улуттук колдонуп келген кыргыз үйдүн түндүгүн, анан айланасындагы 40 чачырап турган нурлар ал Манас атабыздын 40 чоросун түшүндүрөт. 1993 жылы 3 март. 10 жыл мурун. Дата точно эсимде жок экен. Мен буну түшүнө баягы Манас атан эмелер деп бир укканмын, бирок точно эсимде жок. Рахмат. Так 30 жыл мурун болсо 22 96 жыл болуп калышында. 2002. Ой. Сурамжылоонун жыйынтыгы менен жаштар туунун маанилүүлүгүн, анын чечмеленишин анчейин биле беришпейт. Ал эми эгемен мамлекеттин өз алдынчалыгын далилдеген негизги белгилер болуп, мамлекеттик туу, герб жана гимн эсептелет. Исхак Туратбеков, Гайбулла Авазбек уулу, Ош ТВ. Мамлекеттик туу күнүнүн алкагында Араван районунда флагшток орнотулду. Бийиктиги 65 метр болгон тирөөч аталган аймактын жашоочуларынын эс алуу жайына айланат. Бул арада аравандыктар ар бир айылга дал ушундай флагштокторду орнотуу демилгесин көтөрүп жатат. Жергиликтүү тургундар бул демилге ар бир жарандын патриоттуулук сезимин жогорулатууга жана символдорду аздектөөгө салым кошот дешет. Кененирээк кийинки тасмадан көрө аласыздар. 30 жылдык маракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Араван районунун астанасындагы бул дөбөгө окуучулар жана жаштар колдоруна кыргыз туусун көтөрүп чогулушту. Салтанат мамлекеттик гимн менен башталып, атайын аскердик отряддын курчосунда туу алынып кирилди. Маданий иш-чарага президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, район жетекчилиги жана элеттиктер катышты. Облус башчысы кыргыз туусу ынтымактын, тынчтыктын жана биримдиктин ачкычы экендигин баса белгилеп, жаштарды патриоттуулукка жана ар намыстуулукка чакырды. Ар бир райондун көрүнүктүү жеринде Кыргызстандын туусу желбиреп турсун деген тапшырма бердим эле. Мына бүгүн ушул Араван районунун акимин тарабынан ушул иш-чара уюштурулуп, бүгүнкү күндө мына 30 жылдык маракеге чоң майрамдык тартуулап отурабыз. Бардыгыбыз ушул жерде биригишибиз керек, ынтымак болушубуз керек, патриоттукка тартышыбыз керек жаштарды. Ошонун эсебинен анан туу мамлекеттин туу кайсы мезгилде көтөрүлөт? Бул баарыбызга белгилүү болгондой жеңиш мезгилинде көтөрүлөт да, туурабы? Ошондуктан биздин Кыргызстаныбыз дайыма жеңиштин үстүндө жүрсүн, алдыңкы дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулганына мен тилектеш болуп кетет элем. Күнөстүү Араван району көп улуттан куралган. Мындан улам мамлекеттин эң негизги белгисин орнотуу көп жылдан бери демилгеленип келген. Айланаров айыл өкмөтүнүн карамагындагы дөңсөөгө ишкерлердин колдоосу менен 1 миллион 200 миң сомго флагшток орнотулду. Жаңы курулган флагштоктун тирөөчүсүнүн узундугу 65 метр болсо, кездеменин аянты 40 квадрат метрде жасалган. Өлкөнүн символуна катарлаш улуттук баш кийим болгон калпактын 10 метр инсталляциясы дагы аймактын эң бийик чокусуна орнотулду. Флагштоктун айланасында элеттиктер үчүн атайын эс алуучу жай да ачылды. Кыргыз Республикасынын желегиге бір патриот жигиттерди сүйлөшүп, демоочулар тауып, 1 миллион 150 миңге шу желекти тургуздук. Анан калпакты макетин тургуздук. Анан айыл чоң жолдорго Кыргыз Республикасынын туусуну түнгү жарыштарга орноттук. Гирлянда сыяктуу кылып жасадык. Бул дагы демоочуларды уюштуруу жолу менен жасалды. Бизге азыр аялдамалар коюлду, автобустар коюлду. Бут демоочуларды уюштуруу жолу менен бул дагы бюджеттен акча иштеткенибиз жок. Ош облусунун 7 районунда бул мезгилге чейин биримдиктин символу болгон мамлекеттик тууну орнотуу талабы коюлган. Анын алгачкысы болуп Алай районунун борбору Гүлчү айылына бийиктиги 33 метр болгон Кыргызстандын туусу узаган жылдын соңунда түптөлгөн болчу. Бул демилгени эми аравандыктар ар бир айылдарга чейин жеткирүүнү мерчемдөөдө.
кармап, күтүп, сактап ушу жерде ар дайым ушул карап, бер жактан баардыгын өзүнүн талаптагыдай күтүп, содержать этип, мындан арда ушундай болгон патриот сезимди дукту бере турган нерселерди, момундай болгон байрактарды, флагштокторду башка дагы айыл өкмөттүн киребештеринде дагы жайылталы деп ойлоп атабыз, максат колуп атабыз андыбызга. Соңку учурларда мамлекеттик символдор туура эмес объектилерге илинип, же мамлекеттик мекемелерде эскилиги жетип калган учурлар көп кездешип, коомчулуктун талкуусуна түшкөн кырдаалдар көп. Улуттун символу болгон белгини ыйык сактоо ар бир жарандын милдети. Тынчтыктын, биримдиктин жана өнүгүүнүн белгиси болгон кызыл тууну колдон түшүрбөй, ар дайым желбиретип жүрүү ар бир кыргыз жаранына парыз. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жинг Мининг Кытай корпорациясынын делегациясы менен жолугушуу өткөрдү. Жыйынга Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун жана Алтын кен жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилиги да катышты. Белгилесек, 2011 жылдан тарта Кытай Токен корпорациясынын туунду компаниясы саналган Сапарп Пакев ЛТД компаниясы Алтын кен жоопкерчилиги чектелген коомунун уставдык капиталынын 60% үлүшүнө ээ. Жолугушууда Талды Булак Сол Жек Алтын кенинин ишиндеги актуалдуу маселелер, ошондой эле инвестициялык кызматташуу маселелери талкууланды. Бүгүн 3 марттагы жогорку кеңештин жыйынында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору биринчи окууда каралды. Жыйында баяндама жасаган социалдык фонддун төрагасы Бактыяр Алиев маалымдагандай, мыйзам долбоору менен чакан жана орто бизнестин чарбалык субъектилери жеке ишкерлер үчүн мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча тарифтик саясатка өзгөртүү сунушталууда. Тагыраагы камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин кызматкерлердин санына жана эсептелген эмгек акысына жараша 2022 жылдан 2024 жылга чейин 3 жылдык мөөнөткө 27,25%дан 22 жана 14%га чейин төмөндөтүү каралууда. Талкуу маалында депутат Динара Ашимова мыйзам долбоору комитетте каралганда белгиленген мөөнөттү 5 жыл деп өзгөртүү сунушталганын айтып, 3 жылда жакшы натыйжага жетишүү мүмкүн эмес. Андыктан экинчи окууга чейин мөөнөтүн кайра карашыңыздар керек деген пикирин айтты. Анын алкагында бир нече депутаттар суроолорун берип жооп алышты. Социалдык фонддун төрагасы аталган мыйзам долбоору аркылуу жыл сайын 10%дык көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу мерчимделгенин белгиледи. Талкуудан мыйзам долбоору добуш берүүдө Ош шаарында Борбордук Азиядагы жаштардын ынтымагын бекемдөөгө багытталган окутуу башталды. Эл аралык жыйынга Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан чек араларына жакын жашаган айылдардын жаштары чакыртылган. Коңшу өлкөдөн келген жаштар тынчтыкты куруудагы жаңы ыкмалар менен таанышып, критикалык ой жүгүртүү, коммуникация жана башка көндүмдөр боюнча тренинг өткөрүлдү. Борбордук Азиядагы толеранттуулук жана тынчтыкты көздөгөн трансчегарачылардын көп тараптуу диалог долбоорунун максаты чөлкөмдөгү тынчтыкты сактоо болуп саналат. Долбоордун бүтүрүүчүлөрү өздөрүнүн тажрыйбаларын башка өз аймактарында жайылтып, дебаттык клубдарды жана окутууларды өткөрөт. Фундамент наших дебатных клубов в Фергане, в Узбекистане. Бүгүнкү тренингтер, дебаттар аябай натыйжалуу болуп жатат десем жаңылбайм. Студенттерге дебаттарды кантип өткөрүү жөнүндө түшүнүк алдык. Алдыда дебаттык клубдун фундаментин Фергана, Кыргызстан, Өзбекстанда, Кудай буйруса Тажикстанда өткөрүүнү пландап жатабыз. Бул тренингтер эмнеге маанилүү? Биз жаштарды маалыматты туура кабыл алуусуна жана аны туура берүүсүнө үйрөтөбүз. Отстоять свое мнение. Это будет 3-дневный тренинг, и к нам приехали наши коллеги из Ферганского государственного университета. Бул 3 күндүк тренинг болот. Окутуулардан кийин студенттер тажрыйбалары менен өздөрүнүн университеттеринде жана региондорунда бөлүшөт. Тренингтер биздин студенттердин жашоо потенциалын жогорулатат деп ишенебиз. Дебатных турниров уже у себя в университетах своих регионов.
Ош шаарында жаратман айымдар жааматы ишке кирди. Ал пайдалуу байланыштарды жана техникалык көндүмдөрдү, ошондой эле жабдууларга жеткиликтүү алуучу креативдүү тармактарда илгерүүлөөнү каалаган кыздар жана аялдарга арналган инклюзивдүү, коопсуз чыгармачыл мейкиндик болуп саналат. Бул айымдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана өздөрүнүн жааматтарында да алардын чегинен сырткары да социалдык жана саясий укуктарын тездетүүгө шык берет. Компания аялдардын чыгармачыл чөйрөдөгү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет жана катышуучуларга долбоордук идеяларын ар түрдүү чыгармачылык, социалдык, экологиялык жана башка тармактарда жүзөгө ашырууга колдоо көрсөтөт. Жааматтын иш аракетин Бириккен Улуттар уюму өнүктүрүү программасы каржылайт. Биз 100 аялдар жана кыздар үчүн окуу жана ментордук, бирок мындай жааматынын ишин кеңейтсек болот. Ал үчүн көбүрөөк кыздар жана аялдар жааматка мүчө болушуна шарт түзгүбүз келет. Долбоордун баштапкы каржылоосун ишке ашырууну жана иш чөйрөсүн кеңейтүүгө зарыл. Бул максатта Welcome KG коомдук фонду менен биргеликте кошумча ресурстарды тартуу үчүн краудфандинг компаниясы бүгүн да жарыялайбыз. Бүгүн Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин юридика бажы факультетинде юристтерди даярдоодо ата-эненин ролу, алар апаларды куттукташат аттуу иш-чара уюштурулду. Ага Ош шаарында иштеп жаткан факультеттин бүтүрүүчүлөрү, студенттер жана ата-энелер катышты. Иш-чаранын негизги максаты кесипкөй юристтерди даярдап чыгаруу менен мамлекеттин өнүгүшүнө, укуктук саясатты жүзөгө ашырууга салым кошуу. Ата-эненин жарандык коомдун бийлик өкүлдөрүнүн билим сапатын жогорулатууда, сапаттуу кадрларды даярдоодо ролу жогору экенин айтылды. Биз ойлойбуз, бүгүнкү иш-чарада бардыгы маалыматтарды алган болсо, мамлекеттин өнүгүшүндө, укук коргоо системасында, ошондой эле мамлекеттин укуктук саясатын ишке ашырууда биз мыкты кадрларды даярдоо менен коомчулукка пайда алып келебиз деген үмүттөбүз. Биздин факультетте жаштар комитети бар, өзүбүздүн студенттерден куралган. Жалпы эле юридика бажы факультетинин жалпы жааматы, ошондой эле студенттери иш аракеттерди, материалдык чыгымдарды өз эсебинен жүргүзөт. Кыргызстандын агро тармагы жылдан жылга өнүгүү жолунда. Анткени айыл чарба, эгин тала, мал чарбачылык менен алектенген ишкерлерге ар тараптуу ыңгайлуу шарттар каралууда. Алсак бүгүн Ош шаарында облустун ар тарабынан келген ишкерлердин башын бириктирген Агро Экспо 2022 көргөзмөсү орун алды. 2 күндүк программада айыл чарба көргөзмөсүнүн салттуу иш-чараларынан тышкары лотереяда ойнотулат. Кененирээк кийинки тасмада. Кыргызстанда айыл чарба тармагы өлкөнүн экономикасында негизги орунду ээлейт. Мындан улам бүгүн Ош шаарында айыл чарбасындагы инновациялар жана жашыл экономика деген аталышта Агро Экспо 2022 көргөзмөсү өтүүдө. Иш-чара мына ушул айыл чарба каражаттарын коргоо жана технологияларды, өрөндөрдү жана башка кызматтарды көрсөтүүчүлөр менен жергиликтүү фермерлердин жолугушуусун жана тажрыйба алмашуусун көздөйт. Иш-чара негизинен 2 күнгө созулган. Аталган жарманкеге уйларды жасалма уруктандыруу менен алектенген Жунус Исмаилов да катышууда. Ал көргөзмөгө өзүнүн ишмердүүлүгүндөгү тажрыйбасы менен бөлүшүү жана кызыктар тараптарга мал жандыкка керектүү дары-дармектерин ыңгайлуу баада сатуу үчүн келген. Мал чарбасында фермерлер киреши табуу үчүн санга эмес, сапатка өтүү керек деген Жунус мырза мада айылында ушул тармакка кызыккан жаштарга жасалма уруктандыруу боюнча окууларды уюштуруп турат. Биз ушу элге аз кызмат көрсөтүп, көп прибыль алуу максатында өзүбүзгө ушул малдар жасалма жол менен уруктандыруу боюнча консультациялар беребиз. Ушул жерде малдарга керектүү ооруларга каршы дары-дармектерди алып келдик. Агро Экспо 2022 заманбап айыл чарба технологияларынын бардык түрлөрүнүн жаңылыктарын сунуштаган платформа. Ошондой эле жеке бизнес менен айыл чарба кооперативдердин, мамлекеттин, ассоциациялардын диалогу үчүн уникалдуу тематикалык иш-чара болуп саналат. Катышуучуларга конференцияларда агрономдордун, малчылардын жана башкалардын консультациялары, бизнес-консалтинг жана каржылоо мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берилет. Көргөзмө 20 жылдан бери айыл чарбада кеңеш берүү кызматын көрсөткөн
өткөн ТЭС борбору тарабынан уюштурулган. Дыйкандардын көйгөйлөрүн жеринен билебиз. Кимге эмне каражат керек? Салык кодекс. Жаңы салык кодекстиндагы өзгөчөлүктөр болуп атат. Жаңылыктарда бул ишкерлерге жакшы эле бир оорчулуктар келип атат да. Ошого карабай быйыл ишкерлерибиз келип дагы дыйкандарга ушул өздөрүнүн продукцияларын сунуштап атканына ыраазычылык билдиребиз. Өнөр жайдын кыйла эффективдүү жана ошол эле учурда экологиялык жактан таза моделине өтүү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө шарт түзөт. Айыл чарбасынын ар бир кирешеси үчүн экологиянын бузулушунун тенденциялары жана туруктуураак альтернатива жөнүндө ачык айкын болушу маанилүү. Иш-чаранын аталышы жашыл экономика боюнча да көйгөйдү камтыгандыктан бул багытта көйгөйлөрдү аныктоо, туура багытта чечүү жолдору түшүндүрүлдү. Евро биримдик азыр жалпы дүйнөгө 1 триллион евро, бұл деген аябай чоң сумма. 1 триллион евро ушул жашыл экономиканы өнүктүргөнгө азыр бөлүп берип атат, гранттардычы. Ошонун ичинен биз жок дегенде 1 миллиард еврону алганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, негизичи. Ошону алып келип бияка жашылдандырып, жалпы айыл чарбаны өнүктүрүп, биздин бул азыр мөңгүлөрүбүздү эригенге мындай тоскоолдуктарды жаратпай, эрибесин, биз сактап калайлы, суу ресурстарыбыз көп болсун дегендей бир программаларды иштеп чыксак, ошондо региондо тынч болот. Агроэкспо 2022 көргөзмөсүнө Кыргызстандын Булуң бурчундагы агро тармагында өз кызматтарын көрсөтүп, жеке ишкерлерге ар кандай тармакта насыяларды берип келген фирмалар да келген. Алар өз продукциясын арзан баада жарманкенин катышуучуларына сунуштай алышат. Агро көргөзмөсүнө келген жарандар ар бир аймактын өзгөчөлүгүнө жараша үнөмдүү жана кирешелүү чарба жүргүзүү үчүн бекер кеңеш алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү дешет. Сырттан алгандан караганда бул жерде арзаныраак алабыз. Эмен кызыгып келем да ар дайыма. Мен помидор ургалайын дедим эле. Бирок помидор уруктар ложейиндер өтө эле кымбаттап кетти да. Евро кымбаттап кетти деп эле кымбаттатып коюштур. Евро булар эми давно былтыр келген болсо керек бул уруктар, туурабы? Баягы брошюраларын алып атабыз, барып үйгө барып окуп туруп анан кийин алабыз да. Бул жерде окуганга убакыт болбойт. Иш-чарага жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү да катышкан. Анда агро багытында иштер тынымсыз аткарылып жатканын, президенттин тапшырмасы менен дыйкандар жер салыктарынан бошотулганын, аларга катар жеңилдетилген пайыз менен насыялар да берилип жатканы кошумчаланды. Ошондой эле эгин тала иштеринде дыйкандарга органикалык жер семирткичтерге өтүү маселеси боюнча да иштер аткарылганы айтылды. Быйыл кургакчылык орун алган соң сугат иштерине да өзгөчө көңүл бурулат. Билип атасыздар, азыркы күндө мына Россиядан, Өзбекстандан біз высокоурожайный, жана түшүмү жогорку тылкандуудан эгиндерин алып келип берип атабыз да. Буларды дагы жанагы кредит аркылуу дагы оформлять этип берип атабыз, чтобы дыйкандарга оор болбош үчүнчү. Андан тышкары мына бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу биз жанагы СПАлар деп коебуз, суу пайдалануучулар ассоциациясы боюнча дагы биздин областыбызда көптөгөн айыл өкмөттөрдө чоң иштер жүргүзүп атат бүгүнкү күндө. Жанагы суубузду бетонировать этилип, жанагы жерге сиңип кетпей, эгинге жете тургандай шарттар түзүлүп, көптөгөн айыл өкмөттөрүбүздө ушундай иштер жүрүп атат. Ошондой эле иш-чарада жерлерди туура пайдалануу, экспорттоону талап кылган азык-түлүк продукцияны эгүүгө көбүрөөк басым жасалышы шарт экендиги баса белгиленди. Анткени айыл чарбадагы эң негизги жерлерде эң төмөн каражат алып келе турган тармактар эгилген. Алардын бири катары буудай жана жүгөрү айтылды. Алардын орточо баалары да айтылып, аз киреше алып келет. Белгилесек, өлкөнүн ысык аймактарында жазгы тала, айыл чарба, үрөөнчүлүк жумуштары башталып, сугат каналдарын куруу, арыктарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Статистикага ылайык учурда кыргыз дыйканынын орточо өндүргөн айыл чарба продукцияларынын наркы бир айга $127, бир жылга $1524 түзөт. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү күнгө карата кесиптештер тарабынан топтолгон маалыматтар менен тааныша алдыңыздар. Биздин эфирдик берүүлөрдү социалдык тармактардан да күзөтүүнү унутпаңыз. Эфирдик берүүбүздү чет элдик жаңылыктар менен улантабыз. Аны менен кесиптешим Абдумалик Базарбаев тааныштырмакчы. Рахмат Айганыш айым, сизге да көңүлдүү кеч каалайм. Алам алкагынан алынган жаңылыктардын топтомун баштайбыз. Биздин түз эфирден алыстабай туруңуз.